Жарандык көзөмөл комитети Маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбековдун отставкасын талап кылууда. Комитет Кадырбековдун билдирүүлөрү адамдын фундаменталдык укуктары жана эркиндиктерине шек келтирет деп эсептейт. Уят сөздөр артисттер жана маданият ишмерлерге карата репрессия жүргүзүүгө негиз болушу мүмкүн эмес. Анткени жашы жете элек балдардын адеп ахлак тарбиясы алардын ата-энеси аткара турган иш, мамлекеттики эмес. Ар бир ата-эне өзүнүн жашы жете элек балдарына камкордук көрсөтүп, артисттердин көрсөтүүлөрүнө чектөө коюуга укуктуу. Буга бардык техникалык мүмкүнчүлүктөр бар деп билдирет Жарандык көзөмөл комитети Facebook баракчасында. Мындан сырткары комитет Маданият, маалымат жана туризм министрлигин жоюуну сунуштап жатат. Эсиңиздерге сала кетсек, бул маселенин чыгышы министр Нуржигит Кадырбеков талкуу жараткан Курал Чокоевдун YouTube'дагы каналы үчүн жаза берерин айтып чыккан. Анда министрликке караштуу медиа борборлордун бардыгына бул эки ырчынын клиптерин, ырларын, сөздөрүн чыгарбоого көрсөтмө берилген. Ошондой эле Маданият министрлигине карабаган коомдук жана эркин телеканалдарга да ушундай сунуш жиберилген. Театралдык оюн-зоок мекемелерине да бул ырчылардын концертине тыюу салуу көрсөтмөлөрү даярдалып жаткандыгын. Эки жигиттин бири Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, мамлекет башчысына мындай даражалуу наамдан ажыратуу сунушун киргизүү жагын кароо. Эгерде министрликтин ведомстволук сыйлыктарын алган болсо, анда атайын буйрук менен жокко чыгаруу чечими кабыл алынган.